Саламатсыздар, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Беслан каргашасына 10 жыл. 2004-жылы Бесландагы номер 1 мектепте жасалган террордук чабуулда Надежда Гуриева 2 баласынан тең айрылган. Бул каргаша жүздөгөн адамдын өмүрүн алып, көптөрдүн жашоосун жабыркатты. Ал аламатты баштан кечиргендер андан бери 10 жыл өтсө да ушул күнгө чейин өзүнө келе албай жүрүшөт. Вера менен Борис Бесландагы номер 1 мектептеги террордук чабуулдун көптөгөн курмандыктарынын бирине айланышты. Алар 2 күн барымтада отурушту. Ал апатта жалпысынан 334 адам набут болуп, алардын 186 балдар эле. Номер 1 мектептин бет маңдайында курулган мектептин алдында "Биз жаңы жашоо баштайбыз" деген жазуу илинип турат. Мектептин тарыхы биздин тарыхыбыз, теракт да биздин тарых. Биз аны унутпайбыз. Жаңы мектепте көчүп киргени биз жаңы жашоо баштайбыз. Биз өз жашообузду улантабыз деген Гуриеванын айтымында 10 жыл мурунку каргашалуу окуя бесландыктардын эсинен эч качан чыкпайт. Британия жихадчыларга каршы чараларды күчөтөт. Британиянын өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон дүйшөмбү күнү өлкө парламентине сүйлөп жатып, Сирия жана Иракта жихадчылардын катарына кошулган Британия жарандарына кескин чараларды көрүү сунушун киргизди. 29 августта өкмөт Сирия менен Ирактагы британиялык жихадчылар тарабынан мамлекетте террордук аракеттердин жасалышы мүмкүндүгүн эскерткен. Дэвид Кэмерондун айтымында жакынкы чыгышка жихадка кеткен болушу мүмкүн деп шектелип жаткан жарандар убактылуу өлкөгө киргизилбейт. Полиция кызматкерлерине жихадчылыкка шектелип жаткан жарандардын паспортун алып коюуга укук берилет. Күч органдары тарабынан шектүү кишилердин ар бир кадамын көзөмөлгө алуу күчөтүлөт. Ошондой эле мурда мамлекеттен чыгып кеткен чет өлкөдө экстремисттик топтордун катарында жүргөн кишилер мамлекетке киргизилбейт. Өткөн айда америкалык журналист Джеймс Фолли Ислам мамлекети экстремисттик тобунун британ мүчөсү тарабынан өлтүрүлүшүнөн улам Британияга кайтып келаткан жихадчылар террордук аракеттерди жасашы мүмкүн деген шек саноолорду күчөттү. НАТО чыгыш Европада бир канча миң кишиден турган ыкчам күчтөрдүн тобун түзөт. Уюмдун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен ушул жумада бул боюнча НАТОго мүчө болгон мамлекеттердин башчылары менен сүйлөшүү болорун билдирди. Расмуссендин айтымында мындай ыкчам күчтөр НАТОго мүчө өлкөлөрдүн өзүн коргош үчүн зарыл болуп турат. НАТОнун баш катчысы 1-сентябрь күнү Брюсселде сүйлөп жатып, ыкчам топтор өзгөчө кырдаалдар учурунда окуя болгон жерге тез арада жетип барарын белгиледи. Аталган топтор бир канча миң кошундан куралат. НАТОго 28 өлкө мүчө. Туркиялык лидерлер аңдылган деген маалымат боюнча Вашингтондон түшүндүрмө талап кылды. Туркиянын вице-премьер-министри Бюлент Аринчи 1-сентябрда Тышкы иштер министрлигине Анкарадагы америкалык улук дипломат түшүндүрмө берүү үчүн чакырылганын билдирди. Сиздерге маалым, азыр Туркияда Кошмо Штаттардын элчиси жок. Мурдагы элчи кетип калып, жаңы элчи келе элек. Ошон үчүн элчинин милдетин аткаруучу министрлигине чакырылып, андан маалымат алынды. 31 августта Германияда чыгышуу Der Spiegel журналы АКШнын улуттук коопсуздук агенттиги 2006 жылдан тарта Туркиянын жетекчилеринин телефонун үзбөй тыңшаларын жазган. Макала АКШнын улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы агенти Эдвард Сноуденин маалыматына таянып жазылган. Буга дейин Шпигель журналы Германия НАТО боюнча союздашы Туркиянын бир нече жыл аңдыганын жазган. Анкара катуу нааразы болгон. Der Spiegel журналынын жазышынча АКШ жана Туркиянын чалгындоо маалыматтарын өзгөчө күрд согушчандары тууралуу маалымат жыйноодо узактан бери тыгыз кызматташып жүрөт. Орусиянын аскерлери чыгыш Украинага басып кирбейт. Бул жөнүндө өлкөнүн тышкы иштер министри Сергей Лавров 1-сентябрда Москвадагы мамлекеттик эл аралык мамилелер институту МГИМОнун 1-курстун студенттери менен кездешүүдө билдирди. Аскерий кийгилишүү болбойт. Биз бул оор кризисти, бул трагедияны тынч жол менен жөндөөнү колдойбуз. Биздин бардык аракеттерибиз дал ушул саясий чараны алдыга жылдырууга багытталган. Чыгыш Украинада апрелден бери орусчачыл жикчилдер өкмөттүк аскерлер менен салгылашууда. НАТОнун жакында Украинанын территориясында кеминде 1 миң орус аскери бар экенин билдирген. Дүйшөмбү күнү Украинанын президенти Петр Порошенко Орусиянын өлкөгө ачыктан ачык басып кирди. Согуш майдандагы өкмөттүк күчтөрдүн абалын катаалдантты, деди Киевде аскерий академиянын бүтүрүүчүлөрүнүн алдында. Өзбекстандын эгемендүүлүгүнүн 23 жылдыгына арналып Ташкентте уюштурулган майрамдык жөрөлгөлөргө президент Ислам Каримов да катышты. Каримовдун салтанаттуу айтышынча, күн корсуздук жылдардагы экономикага 180 миллиард доллар капитал салынса, анын 60 миллиард долларын чет элдик инвесторлор салган. Натыйжада ички дүң жыйым 5 эсе, жан башына киреше 3,7 эсе, жашоо деңгээли 8,7 эсе өскөн. Элдин саны 10 миллионго көбөйүп, 31 миллионго чыкты, деди президент Каримов. 2014 жылдын биринчи жарымында Өзбекстан-Казакстан ортосундагы сооданын көлөмү 1 миллиард 600 миллион долларды түзгөн. Бул өткөн жарым жылга салыштырмалуу 25%га көп, деди. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар аягына жетти. Саламатта калыңыздар.